Бүгін жалпы біздің ел, жалпы Қырғызстан оор ахуалда тұрады. Біз жаратқандан жардам сұрашуымыз керек. Ал эми өзүбүз дагы катуу аракет кылышыбыз керек. Бул илдет Кыргызстандык эмес, Кыргызстандан пайда болгон жок. Бул илдет башка жактан бизге келди, Кытайдан пайда болду. Бул илдетти өнүккөн өлкөлөр да тосалган жок, великий державалар тосалган жок. Америка, Европа, Англия, а Кыргызстан эч кандай тосконго мүмкүнчүлүгүбүз жок болчу. Буну туура түшүнүшүбүз керек. Азыр бирөөнү күнөөлөгөндөн алыс болушубуз керек. Бүгүн бири-бирибизди сындай турган эмес, бири-бирибизди колдой турган, бирге турган күн. Бирге болуп, бир болуп, өкмөтүбүзгө жардам берип, өкмөттүн ишин алдыга жылдырганга ар бир жаран, ар бирибиз аракет кылышыбыз керек, өзүбүздү сакташыбыз керек. Бундай илдет адам пайда болгондон бери көп болгон. Bundan оор болгон. Bundan 100 жыл мурда испанка деген болгон. Ал 500 миллиондон ашык адам ооруп, 100 миллиондон ашык адам өлгөн. А бүгүнкү күндө медицина жетишкен мезгил, бүт дүйнө күрөшүп атат, бул илдет сөзсүз жок болот, жеңет адамзат. Биз дагы тез аранын ичинде буну жеңишибиз керек. Жеңиш үчүн биз чогуу болушубуз керек. Денсаулык эң негизгиси. Биз духубузду түшүрбөй, мөгдүрөбөй, башыбызды көтөрүп аракет кылышыбыз керек. Байлыгыңды жоготконуң аз жоготконуң, бийлигиңди жоготконуң көп жоготконуң, кайратыңды жоготконуң бүт жоготконуң. Бардыгыбыз кайраттуу болуп күрөшүшүбүз керек. Денсаулык биринчи орунда деген бул талашсыз. Өкмөткө сунуш, бардык иш-чараларды экиге бөлүп карашыбыз керек. Саламаттыкты сактоо бүгүнкү оору менен, илдет менен күрөшүү өзүнчө, ал эми экономиканы алып кетүү бул өзүнчө болуш керек. Саламаттыкты сактоодо бул Саламаттык сактоо министрлигинин каржысын канча керектигин башка жактарды токтотуп болсо дагы, элден жардам сурап болсо дагы, биз жардам берип болсо дагы буну табышыбыз керек. Биз түшүнөбүз, бюджетибиз дефицит, быйылкы жыл оор жыл болуп атат, поступление жок. Азыркы күндө азайды, ошого карабастан медицинага биз чоң көңүл бурушубуз керек, керектүү салымды биз беришибиз керек, бөлүп беришибиз керек. Ошол эле мезгилде медициналык кызматкерлерге кошумча айлыктарын көтөрүшүбүз керек, 2 эсе, 3 эсе. Окуу жайлар жабылды, медициналык академия, училища, ошолордун жогорку курстагы студенттерин тартышыбыз керек. Ошол окуу жайлардын мугалимдерин тартышыбыз керек. Сиздер аны жасап атсаңыздар керек. Кытайдан маалымат алышыбыз керек, Кытайдан жардам сурашыбыз керек, алардын кемчилдиктерин кетирбегенге биз алардан кеңеш сурашыбыз керек. 1 минутуңуз калды. Биринчи 800 миң адамдын кредити бар экен. Бүгүн бизнес токтоду. Ошол кредитке каникул алып беришибиз керек. Улуттук банк ушул чечимди Мухаммедкалый Дүйшөкевич 3 айбы же 5 айбы же жылдын аягына чейин билбейм, ушуну кабыл алышыңыздар керек. Ошол эле мезгилде тышкы карызды дагы каникул сурашыңыздар керек. 28 миллиард сырткы карызыбызды төлөшүбүз керек. Биз биринчи элдикин каникул берген болсок, анда биздин моралдык укугубуз болот сырткы карыздардан да суранганга, Кытайдан, башка өлкөлөрдөн. Ошону дагы эске алышыңыздар керек. Ошол эле мезгилде бүгүн азыр Мухаммедкалый Дүйшөкевич сиз айтып кеттиңиз, нефтинин баасы түштү. 3 эсе түштү. 60-тан ашуу эле 25-ке түштү кече. Анан ошол эле мезгилде айтып атасыз, бензиндин баасы ошол эле ойдон кармалат деп. Менин оюмча бул такыр туура эмес. Түшүш керек. Көтөрүлбөйт дегениңиз дагы кантип түшүп атса көтөрүлөт. Буну карашыңыздар керек. Буну сүйлөшүшүңүздөр керек. Кошуна өлкө менен, Казакстан менен, Россия менен сүйлөшүш керек. Эмне үчүн 3 эсе арзандаса бензин түшпөйт? Бул мындай
логикаға тура келбей жатады. Көтерілбейді дегеніңіз бұл тура емес. Бұл түшіш керек, сөйлесіш, шунun үстіне іштешіңіз керек. Рахмат сіздерге.